Саламатсызбы, Асхат Райымжанович. Bu медиация жүргүзгөн специалисттерди ким лицензия берет, ким аркылуу ошолор аныкталат, ошол кишилер? Медиация боюнча бул өзүнчө коомдук уюм бар. Эже ошолордун өкүлү болуп турат. Алар биздин компетенциябызга эч кандай тиешеси жок. Биз болгону ушуларга соттолгондор арыз менен кайрылат. Андан кийин булар ошол арызды карап медиаторун сунуштайт. Мен түшүндүм, могу медиацияны 1 жыл, 2 жыл болуп калды, ушул институт кирип аткан, мен билгенден. Бирок мында элде бул боюнча эч кандай, жана сиз айтып кеттиңиз, Асхат Райымжанович, ошол соттолгондордун арасында деле, жалпы мамлекетте жашаган элдин деле арасында бул боюнча көбүндө кабары жок, ачыгын айтканда. Бул боюнча иштеш керек. Туурабы? Туура. Анан бул медиация жараштыруу жагы бул Кудайга да жага турган нерсе негизинечи. Бул маселени биз да колдойбуз, бирок мен дагы бир сизге ошо жазаларды аткаруу жагында төрагасы катары мен бир-эки жанагы сунушум бар. Экономикалык кылмыштар менен, мисалы, бирөө 5000 сом алып кармалып атат, бирөө 5 миллион сом алып взятка менен кармалып атат, кимдир бирөө должностной преступление барып атат, камалып атат, соттолуп атат, туурабы? Бул эми конвейер экен да, токтобойт экен кылмышчы. Бирок ошолорду өнүккөн мамлекеттерде экономикалык кылмыш, налог жана башка төлөбөй камалгандарды отдельный кармап, өзүнүн ноутбугун, өзүнүн баягы жумуш буюмдарын берип, эркиндиги жок, бирок жанагы интернет берет, ноутбугун берет, ишин улантып берет дагы, жана мамлекетке болгон же кандайдыр бир жарандарга болгон ушербти иштеп дистанционно возмещение кыла турган практика да бар да дүйнөдө, өнүккөн мамлекеттерде. Туурабы? Уруксатпы? Ушул боюнча сиздин өзүңүз оюңузду айтсаңыз. Туура айттыңыз. Биздин жаза аткаруу тутумунун потенциалы мындан бир 30 жыл мурун абдан чоң болчу. Бул мамлекеттик бюджетке эң көп салым кошкон структуралардын бири болчу. Ондогон мамлекеттерге продукциясын экспорт кылчу. Бирок тилекке каршы ушул бүт өндүрүш кубаттуулуктары талкаланып, кыйрап, жер менен тегизделип, бүт аппаратура, оборудование, станоктор чыгарылып кеткен. Азыр мына сиз айтып аткан маселе боюнча биз бүгүнкү күндө 56 өндүрүш аймагын түздүк. 56 өндүрүш аймагы. Соттолгондордун 30% азыр иш менен камсыз болду. Албетте бул 30% аз баары бир. Анан кийин мына ушул багытта жумушту жүргүзүү үчүн биз курулуш материалдарын чыгарып атабыз. Өзүбүздү толук менен нан менен камсыз кылып атабыз, май менен камсыз кылып атабыз. Айыл чарба өсүмдүктөрү менен толугу менен өзүбүздү камсыз кылып атабыз. Кечээ жолдош генерал, мен сизди бөлүп коеюн. Сиз өзүңүздүн ички хозяйстволоруңуз жөнүндө айтып атасыз. Бул, конечно, алгылыктуу нерсе. Мен айта турган маселе башкада болуп атат. Адам өлтүргөндөр, жана сиз айтып аткан наркотика менен түшүп аткандар, же болбосо аябай мындай бир чоң резонанстуу кылмыштуу топтун кишилери менен экономикалык жактан кармалып түшкөн кишилерди башка кармап, отдельный бири-бирине аралаштырбай. Ошолордон жана ушербти мына возмещение кылганга үгүттөп ушундай бир жолун кармасаңар болобу? Мисалы, Арабский Эмираттарда, Европанын кээ бир мамлекеттеринде экономикалык кылмыш менен түшкөн кишилердин түрмөлөрү отдельный. Туурабы? Барсаңыздар деле керек, барып көрүп келатасыздар да. Кудай буйрса, перспективада. Ошондо мен айтайын дегеним, баягы 100 миллион сом ушерб кылган киши бир 50 миллион сомун ошол нары бери сот процесс, адвокат тиги бузусуна чачат дагы, жана башкасын дагы коркуткан, үркүткөнгө берип отуруп, орто жолдо жанагы мамлекетке ушерб возмещениясы акыркы учурда калып атат да. Мен ошону айткым келип атат. Туура. Мындайча айтканда градация кылып. Убийца менен налог төлөбөгөн жанагы кишини мындай отдельно кармап деген бир өзүңөрчө внутренний реформа кылсаңар болобу деген ойду айтып атам. Анан негизинен бул мыйзамды колдоп беришибиз керек. Могу медиация боюнчачы биздин максат эми элдерибизди наказать этиш эмес, алдын ала профилактика. Негизинен урматтуу мына укук коргоо органдарынын
үлкөн жетекчилери, соттор, прокуратуранын кызматкерлери отурасыздар. Мүнүстүн элдерибизди ал жерде заключенныйлардын санын көбөйтүш эмес максатчы. Максат ошол алдын ала профилактика кылып мүмкүн туурабы? Бизде негизи максат ошондой болуш керек.